Saya koysan öyle ölçüp alayım. Çay koysan bile. Sakal bizdiki de ölçüyor da. O çürük bile sayыңыз da siz mesela. Бул 77 жаштагы Базаркул Маматкулов. Электр кубатына кирген чектөө ыңгайсыздык жаратып жатканын президентке айткандан кийин анын үйүнө энергетика министрлигинин өкүлдөрү конокко келишти. Бул учурга BBC күбө болду. Алар жөн гана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн келишкенин билдиришти. Биздин министр барып тигиге доказать этиш керек да. Мына аксакалга түшүндүрдүк. Мындай ситуация экен. Светти биз өчүргөн жокпуз. Үйдүктү сайганда чай. Базаркул Маматкулов Бишкектин четиндеги Достук айылында жашайт. Жалгыз бой аксакал светти үнөмдөп от жагат. Ошентсе да электр кубатына кирген чектөө бир топ ыңгайсыздык жаратып жатканына кейит. Hem gönüktün bir işi mına görüp durbaşlar mına. Ütükü basayın desengler üşentip bunun 5-10 minutda basıp koyçilege hazırdı kayta kütösün, kayta işke çıkarsın, 3-4 varıp kayta güyüsüp gelesin. Уже жарым саатта bir gönüktü basasında. Аксакал бул көйгөйдү президент Садыр Жапаровдун өзүнө да айткан. 20 ноябрда президент Алтай шаарчасынын курулушун баштоо аземине катышып, эл менен жолуккан болчу. Çay sayıp durmayın, üdük düşümü üdükten desene ölçüp kalasın. Ulan ne? Unlu çocukta koyup böyle oldu. Svet ölçüyor da Sadır Nurhoca. Berkeniz, Dijital baylı. Hıyırbayla cevap vereyim. Elektr energiyası, egerde biz az 5 yılın içinde uşul işlerin barın жасабаганда, siz hazır sveti жок, ilgerki 19-жылында отурмаксыз. Садыр Жапаров жергиликтүү тургундарга энергетикалык жабдуулар жаңыланганын, жаңы ГЭСтер ишке киргизилгенин билдирген. Бирок өндүрүш жанданып, элдин көрөктөөсү өсүп, энергетикалык тартыштыкты жабуу мүмкүн болбой жатканын жүйө келтирген. Президент 28-жылы өлкө энергетикалык кризистен чыга турганына убада берген. Эми ушунча 30 жыл чыдагандан кийин 35 жыл чыдадыңар да, 5 жылды кошкондо акыркы. 1-2 жыл чыдап койгула. Биз жөн жаккан жокпуз свет боюнча. Çalıp kalıp dursun. Maksat. Ошентип аксакалдын суроосу президенттин жообу талкуу бутасына алынды. Мамлекет башчы эл менен ушундай жандуу баарлашууну көбүрөөк өткөрүп турушу керек деген пикирлер айтылууда. Кыргызстанда 1 ноябрдан бери электр кубатына чектөө кирген. Эртең мененки жана кечки убактарда калкка берилген 5 киловатт кубаттуулук 3 киловаттка чейин түшүрүлгөн.